Жарандардын кайрылууларын кабыл алган өкмөттүн каттар KG сайтында эки премьер-министр көрсөтүлгөн. Сайттагы өкмөттүн курамынан премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевден тышкары вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекованы премьер-министр катары көрүүгө болот. Маалымат жарыялангандан кийин аталган сайтта Өмүрбекованын кызматы вице-премьер-министр болуп оңдолду. Каракөлдө шаардык соттун судьясы жана милиция кызматкери пара талап кылуу менен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 1-октябрда ИФ аттуу жаран Каракөл ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине карата чара көрүүнү суранган. Анын айтымында милиция сот менен сүйлөшүп алып, ага карата козголгон кылмыш ишин оңунан чечип беребиз деп андан 100 000 сом талап кылган. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы менен ИИМ ыкча иликтөө иштеринен кийин 30-октябрда Каракөлдүн ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары, милициянын капитаны БМ менен шаардык сот 20 000 сом алып жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Учурда УКМКнын башка тергөө башкармалыгы тарабынан ыкчам тергөө иштери жүрүүдө. Бишкекте Чүй проспектиси менен Калгакиев көчөсүнүн кесилишинде айдоочу аялды өлтүрүү сүзүп кетти. Кырсык 30-октябрда саат 21:30 чамасында болгон. Окуя териштирилүүдө. Ош шаарында оор жүк ташуучу унаа жөө адамды сүзүп кеткен учур видео камерага түшүп калган. Ош шаары боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, окуя кечээ 30-октябрда саат 10:00 чамасында Кулатов кичи районунда катталган. Турмуш басылмасы ДАФ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа Кулатов кичи районундагы Барсбек айлампасынан бурулуп жатып, капысынан чыга калган жөө адамды сүзүп кеткенин жазган. Анын кесепетинен жабырлануучу окуя болгон жерден каза болгон. Аталган факт боюнча тиешелүү соттук медициналык экспертиза дайындалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө иштери жүрүүдө. Бишкек-Ош унаа жолундагы кырсыктан аскер кызматкери каза тапты. Бул тууралуу башкы штабтан билдиришти. Кырсык кечээ 30-октябрь күнү болжол менен саат 11:30 болгон. Алдын ала маалыматка ылайык, аскер кызматкери жеке унаасы менен бара жатып, башка унаа менен кагылышуудан качып каршы тилкеге чыга кеткен. Алдагы бир аскер кызматкери отурган унааны сүзүп алган. Кесепетинен экинчи унаадагы капитан каза тап, лейтенант ооруканага түштү. Бишкекте бүгүн патрулдук милиция кызматы ишке кирди. Биринчи баскычта бул кызматка 600 киши сынак аркылуу тандалып алынган. Ал эми 56 машина менен коомдук тартипке жана жол кыймылынын коопсуздугуна көзөмөл жүргүзөт. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен патрулдук кайгул кызматын бириктирүү аркылуу негизделди. Алгач бул долбоор 2019-2020 жылы пилоттук негизде баш калаада ишке ашып, системалуу талдоо жүргүзүлгөндөн кийин республиканын башка аймактарында да иштеп баштаары айтылган. Бишкекте патрулдук милиция кызматын түзөө боюнча пилоттук долбоорду киргизүүгө 2020 жылдагы өлкө казынасынан 184 миллион сом бөлүнгөн. Социалдык тармактарда кыргызстандык жаш кыздарга жогорку эмгек акы төлөнгөн веб-модель жумушун активдүү сунушташууда. Facebook социалдык тармагындагы жарыяда аталган жумушта иштөө үчүн англис тилин билүү жана кыздардын сырткы келбети маанилүү деле эместиги айтылат. Жаш курагы боюнча гана жалгыз чектөө бар. Жумуш берүүчү $500 $1000 чейинки эмгек акысын убадалайт. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы соц тармактагы бул жарнама боюнча текшерүү башталганын маалымдашты.
Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасынын УЗИ бөлүмүнүн терезелерин талкалап кетишти. Бул тууралуу өздүк булактар билдиришти. Маалыматты аталган ооруканадан дагы тастыкташты. Алардын маалыматына караганда окуя кечээ 30 октябрь күнү кечинде болгон. Оорукананын кызматкерлери бул тууралуу милицияга кабар беришкен. УЗИ аппараттары жабыркаган эмес. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кийинчерээк маалымат берилерин айтышты. Нарын районунун Кумбел айылындагы булактын көрүнүшү жер планетасына окшошуп келет. Жергиликтүү тургундардын айтымында булак кеминде 50-60 жылдан бери агып, таза жана муздак суу чыгат. Аны карап отурган адам психологиялык жактан кадимкидей эс алат. Ошондой эле жан дүйнөгө жылуу сезим жаратат. Учурда Кумбел аймагында алтын казылып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 30 октябрда Россиянын президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Швыдкой менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Мамлекет башчы Михаил Швыдкойду жылуу кабыл алып, үстүбүздөгү жыл Кыргызстан жана Россиянын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жогору динамикасы жана интенсивдүүлүгү менен мүнөздөлгөнүн канааттануу менен белгиледи. 2019 жылдын март айындагы Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин Кыргыз Республикасына болгон биринчи мамлекеттик сапары тарыхый достук жана ишенимдин бекем салттарына негизделген стратегиялык өнөктөштүктүн жогорку деңгээлин көрсөттү. 2020 жылды Кыргызстан менен Россиянын кайчылаш жылы деп жарыялоо чечимибиз мунун айкын далили болуп саналат. Сиздин сапарыңыз дал ушул окуяга арналууда деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Ал бул жолугушуу кайчылаш жылды өткөрүү боюнча кийинки кадамдарды аныктоого мүмкүнчүлүк берип, россиялык кесиптештери менен туруктуу жолугушуулар өлкөлөр ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаштыкты жаңы сапаттуу деңгээлге чыгарарын баса белгиледи. Бизге бардык тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү маанилүү. Бул биздин мамилелерди андан ары тереңдетет. 2020 жылды Кыргызстан жана Россиянын кайчылаш жылы деп жарыялоо улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгын белгилөө алдында символикалуу мааниге ээ деп белгиледи Россия президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Швыдкой жана жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Россия тарап кайчылаш жылдын алкагындагы иш-чараларды ийгиликтүү өткөрүүгө максат койгонун белгиледи. Ушул жыл биздин кызматташтыктын бардык тармактарын камтыганы маанилүү деп баса белгиледи Михаил Швыдкой. Эске салсак, 2019 жылдын 28 мартында Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эки мамлекет башчылары тарабынан 2020 жылды Кыргыз Республикасында Россия Федерациясынын жана Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын кайчылаш жылы деп жарыялоо чечими кабыл алынган. Россиядагы Солидарность айылында эки адамды өлтүргөн жаш жигит кармалды. 22 жаштагы Евгений 15 жаштагы сүйлөшкөн кызы Викториянын суранычы менен анын ата-энеси жана өгөй энесине кол салган. Шектүү 28 октябрга караган түнү кыздын үйүнө кирген. Аны сүйлөшкөн кызы терезеден киргизген. Жигит үйдөгүлөрдүн уктаганын күтпөй эле ашканага кирип барып, аялдын төшүнө бир нече жолу бычак сайган. Андан соң кыз атасын эшикке алдап алып чыккан учурда жигити чуркап чыгып, кишинин аркасынан бычак менен сайгылаган. Окуядан кийин кыз жигит из жашырып кетүүгө шашкан. Бирок кыздын атасы аман калып, тез жардам кызматын чакырган. Дарыгерлер аялдын жан бергенин аныктап, ал эми эркекти ооруканага жеткиришкен. Сүйлөшкөн жаштар тез эле кармалып, Россиянын Липецк областынын полициясы тергөө иштерин жүргүзүүдө. Кытайдан Кыргызстанга ташылып келе жаткан 50 тоннадан ашык алма артка кайтарылды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтен билдиришкендей, ал алмаларды ташып келүүдө ЯЭПтин техникалык регламенттери жана бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптары бузулган. Мындан улам ал алмалар кайра артка кайтарылган.
Бишкектин Октябрь райондук соту ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин Азия News гезитине каршы доо арызын канаттандырып, гезитти 1 миллион сом айып пулга жыкты. Бул тууралуу басылма бүгүн 31 октябрдагы санына чыкканын Азаттык жазды. Андагы маалыматка караганда мындай чечимди ишти караган райондук соттун судьясы Тынара Абдиева чыгарды. Жунушалиев Азия News'ту 2019 жылдын 25 апрелинде чыккан номер 16 жана 16 майда жарык көргөн номер 19 сандарындагы макала коллаждар үчүн сотко берген. Ал гезиттеги материалдар ар намысына шек келтирди деп гезиттен 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Азия News ички иштер министрлигинин 7 башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Матмусаев менен да соттошуп жатат. Матмусаев гезиттин ушул жылдын 16 майында ал тууралуу чыккан маалыматы боюнча сотко кайрылып Азия News'тан 5 миллион сом өндүрүп берүүнү суранган. Бишкек шаарындагы Лев Толстой көчөсүндө курулган жаңы эстакадалык көпүрөдөн унаалар жүрүп баштады. Учурда көпүрөдө майда техникалык иштер жүрүп жатат. Көпүрөдөгү жолдун бир тилкеси жабык болсо, бир тилкесинен унаалар каттап жатат. Айрым шаар тургундары сүрөткө түшүү үчүн да келүүдө. Капиталдык курулуш башкармалыгынын маалыматы боюнча көпүрө расмий ачыла элек. Көпүрө атайын техникалар үчүн гана ачылды. Бирок башка унаалар да каттап жатат. Учурда Лев Толстой көчөсүнүн Достоевский менен 7 апрель көчөлөрүнүн ортосундагы тилкеден тышкаркы аймагы көпүрө менен кошо даяр болду. Ал жерде Бишкек жылуулук тармактары ак оңдоо иштерин жүргүзүп жатат. Алардын ишинин жыйынтыкталышын күтүүдөбүз. Бирок жол оңдоо сезону аяктагандыктан балким көпүрө жол менен кошо 2020 жылы жазында ачылышы мүмкүн деп айтылат маалыматта. Көпүрөнүн узундугу 100 метр, ал темир жолдун үстүнөн өтөт. Эстакадалык көпүрө борбордогу унаа тыгын маселесин чечүүдө маанилүү элемент болуп саналат. Долбоордун авторлордун планы боюнча Лев Толстой көчөсү Бишкек шаарынын батыш менен чыгыш бөлүгүн байланыштырышы керек. Бул Чүй Жибек жолу проспектилерине альтернатива болуп, унаа тыгын азаймак. Бишкек шаарында 1 ноябрдан баштап Саадаев көчөсүнүн Тоголук Молдо менен Профессор Зима көчөлөрүнүн ортосундагы тилкеси убактылуу жабылат. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, аталган тилкеге магистралдык канализациялык тармак коюлат. Объектте Азия Курулуш Групп компаниясы Тоголук Молдо, Манас, Саадаев жана Васильев көчөлөрүндө борбордук канализацияны жүргүзүү долбоорунун алкагында 15 ноябрга чейин иш алып барат. Киргизия жана архитектор көчөлөрү альтернативдик жол болуп, ал көчөлөр менен коомдук транспорттар каттай алат деп айтылат маалыматта. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Мелдеш Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жатат. Жолдошбеков эркин күрөштөн 61 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, 31 октябрга караган түнү болгон финалдык беттеште индиялык Равиндер менен күч сынашып 5-3 эсебинде жеңип алды. Кыргыз балбаны дүйнө чемпионатында баш аягы 5 беттеш өткөрдү.